Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу Баткен областынын тургундары, касиеттүү кыргыз элим. Мен бүгүнкү күнү дал ушул Баткен областынын аймагында соңку кезде түзүлгөн кырдаалга жараша өзүмдүн пикиримди ачык жана чечкиндүү түрдө айтып коюуга туура келип отурат. Бүгүнкү бийликтин жасаган аракеттери түшүнгөн кишинин кыжырын кайнатып, чыдамын кетирди. Себеп ушул чек арада түзүлгөн кооптуу, өтө опуртал болгон кырдаал бийликтин колунан келген маселе. Ошол кырдаалды бийликтин өзү түзүп атат. Эмне максатта түздү? Бизге жеткен маалыматтарга караганда эки топ түзүлүп, эки топ ушул чек арадагы тополоңду күчөтүп, элдин нааразычылыгын жаратып, мына ошол нааразычылык жаралган жердеги бардык маселелерге Мадумаровду шылтоолоп, Мадумаровго таңуулап, Мадумаровду жаманатты кылуу гана максатында түзүлгөнүн бизге келген маалыматтар тактап турат. Бир топту президенттин алдына кирип алып, колтугунда жүргөн жаш жигит жетектеп, экинчисин өкмөттүн орун басары кызматында иштеп жүргөн дагы бир азамат жетектеп атканы, бул өтө уят иш экендигин мен сиздерге жеткирип коюшум керек. Биздин элибиз көпчүлүк учурда эмоцияга берилип, кокуй ушундай болгон турбайбы, телевизордон айтып атпайбы, өкмөттө айтып атпайбы деген сөздөргө көп таяныш жасап келет. Мен сиздерге айтайын, урматтуу, касиеттүү калкым. Элин жерин сүйгөн Мадумаров эч качан андай жолдорго барган эмес, барбайт, акыркы деми чыкканга чейин ал иштерден алыс болот. Муну сиздер менен биз жакшы билебиз. Биз бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Муну акыркы чыгарган ушул атайын уюшулган тополоңдун аркасында кечендеген биздин жарандарыбыз жаракат алышты. Муну ошолордун төгүлгөн каны, алган жаракаттары, элдин тынчсызданган тополоңдору булардын арам бийлигин кармап калууга шылтоо болот деген ишеним менен жүрүшөт булар. Өлкөдө түзүлгөн оор социалдык, экономикалык абалгы, же болбосо көрүнгөндүн колун карап кыргыз байлыктарын башка жактарга карматып жиберген өтө туура эмес жолдордон элди алаксытуу үчүн чек ара оюнун таап алышты. Башка нерсеге булардын акылдары жетпейт. Экинчи топ кийинки жумада жөнөгөнү турат. Десант болуп, лөөлөдөн жоо чыкса өзүн чабат дегендей болуп. Мына ошол жерден дагы тополоңду уюштуруп, дагы бир жолу элдин тескери пикирин Мадумаровго жаратуу максатында баратышат. Булар от менен ойношуп атат. Бийликти сактап калуу үчүн, элдин көңүлүн башка жака буруу үчүн ар кандай нерселерге бараарын соңку кездердеги булардын иш аракеттери көрсөтүп койду. Эмне үчүн Тажикстандын президенти Имамали Рахмон келээрдин алдында ушул ишти жасашты? Себеп ошол жерден тополоң чыкты эле, мына Жээнбеков Рахмонов менен жолугуп, Рахмон экөө маселени чечип койду деп элдин алдында сулуу короз болуп көрүнүш үчүн. Булардын арам оюн биздин сабаттуу инсандар, тажрыйбалуу инсандар, серепчилер, саясатчылар беш колдой билип турат. Бирок алар ойлойт, биздин жасап аткан иштерибизди эч ким түшүнбөй калат деп. Баарыбыз түшүнүп турабыз. Мына экинчи тобуңарды Баткенге чыгып кетерде мен эскертип айтам. Эсиңер барда, этегиңерди жаап, ушул провокациялык иштерди жасаганы бараткан азаматтар бир нерсени эсиңерге түйүп койгула. Кечээ эле Атамбаев президент болуп турганда, ушул Атамбаев бизге буйрук берген, биз ошонун буйругун жасадык деп, аппаратында кызматкер болуп, жооптуу кызматтарда иштеп жүргөн азаматтар, өкмөттө иштеп жүргөн азаматтар бүгүн Атамбаевга каршы көрсөтмөлөрдү берүүдө. Эсиңерде болсун. Эртең күчүңөр келгенде, ушундай бир каттуу абалга кептелгениңерде, Жээнбековдер эсиңерге салып коеюн. Бүгүнкү жүгүр эле жүгүр, барып ушул ишти жасай кой. Мадумаровду жамандата кой. Мадумаровдун аркасынан бир ишти таап келе кой деп жүгүртүп аткан жүгүртмөктөрүңөр эртең силерге каршы ушундай көрсөтмөлөрдү берет. Кудай буйрса бул күн келет. Алыс эмес. Ушуну мен эсиңерге салып коеюн. Бүгүнкү берип аткан буйругуңарды эмне үчүн бердиңер? Кантип бердиңер? Эмне максатта бердиңер? Мына жакында быйыл шайлоо болуп кетсе,
ушул Баткен областындагы элдин Мадумаровго болгон сүйүүсүн, колдоосун жокко чыгарабыз деген арам ой менен жасап атасыңар. Бул бештен белгилүү. Бирок бул арам оюңар ишке ашпайт. Өзүңөр кылган иш өз башыңарга эртең бүрсүгүнү чоң муштун болуп тиерине унутпагыла. Мен эскертип кетем дагы бир жолу. От менен ойноп, чегарадан чыр чыгарганыңарды токтоткула. Жасалма түрдө өзүңөрдү баатыр кылганыңарды токтоткула. Мына ошол Рахмондун келишинин алдындагы уюштурган ишиңер бул өтө уят маселе. Бүгүн болбосо эртең алда жарыкка чыгат. Биздин тарыхыбызда көп болуп келген. Мына 90-жылкы апаатты Абсамат Масалиевичти кызматтан кетирүү үчүн, Кыргызстан Коммунисттик партиясын бийликтен кулатуу үчүн бизде гүлдөп турган мамлекетти ойрон кылыш үчүн чыгарылгандыгын соңку кездерде уламдан улам тарых тастыктап келип атат. Эчен жылдар бою Абсамат Масалиевичтин үстүнө ушуну көө сүртүп жугунду куюп келдиңер. Бирок ал кишинин өмүрүнүн аягында жазган чындык элге таандык деген, же чындыкты эл билүү керек деген, народ должен знать правду деген китебин чыгарганда ар бир барагы арам ойлордун бардыгын тастыктап турат. Бул аябай ойлонулуп жасалган. Биздин кыргыз мамлекетин ойронго учуратыш үчүн жасалган аракеттерден чыгарылган бир апаат экендигин ал киши тастыктап кетти. Андан башка канчалаган окуялар, кечээ 10-жылкы окуялар. Бир кишинин үстүнө көөнү сүртүп келатабыз. Бирок сырттагы күчтөр аралашып, 10-жылдагы тополоңдун чыгаарына дагы ушул себепкерлер болгон. Эмне себеп? Бийлик. Бийликти талашуу, бийликти алуу деген. Мен бүгүнкү күндө бийликте турабыз. Эртең дагы туруп калабыз. Эртең дагы биз каалаган кишилерди алып келебиз деген Жээнбековдерге эскертем. Токтоткула. Бул арам оюңарды токтоткула. Элге каршы мүмкүн кандайдыр бир иш аракеттерди жасап, Мадумаровду жаман көрсөтүшкө жетише аларсыңар. Себеп арам акчаңар көп. Силерге кызмат кылган жүгүрүктөрүңөр көп. Бирок дал ошол кызмат кылганыңар эртең бул иш кандай болду эле дегенде керемет кылып эскермелерин жазып кетет. Себеп 30 жылга жакын кучакташкан дос болуп, фракциянын жетекчиси болуп жүргөн Азамат кечээ айтты. Атамбаев биздин колубузду, бутубузду бурап, ушул мыйзамдарды, ушул келишимдерди кабыл алдырган деп. Мен ошол замат өзүмдүн пикиримди билдиргенмин. Колу бутуңду бурап койсо, коркуп кетип, пикириңди өзгөртсөң, парламентте эмне кылып отурасың деп эскертем. Эртең бүгүн силерге кызмат көрсөтүп аткандар силерге каршы ушундай көрсөтмөлөрдү берет. Чындык чыркырап барат, бирок эч качан жок болуп кетпейт. Эртеби кечип чыгат. Бир гана өкүндүргөн нерсеси убакыт өтүп баратат, өмүр өтүп баратат, жылдар өтүп баратат. Биздин мамлекет бутуна турбай, кайрадан тескери кетип баратат. Ага мисал. Кечээ жар салып атасыңар. Өзбекстан менен чегараны ачып койгондон кийин Өзбекстан менен болгон биздин товар алмашуу 30 миллион доллардан 340 миллионго чыкты деп. Мындайча айтканда, Өзбекстандан келген товардын көлөмү дээрлик 10 эсе көтөрүлдү. Бул деген сөз түшүнгөн кишиге биздин дыйкандар өзүбүздүн помидорду, өзүбүздүн сабиз пияздарды, өзүбүздүн бадыраңдарды, өзүбүздүн жашылчаларды, өзүбүздүн жүзүм анарларды эмес, сырттан алып келген ошол жактын дыйкандарына бизден 340 миллион доллар кетти деген сөз. Мындан биз пайда тапкан жокпуз, тескерисинче аябагандай каттуу жабыр тарттык. Биз экономикалык алыш-бериш маселесинде өтө чоң зыянга учурадык. Ушундай арам ойлорду жасап коюп, КТР, ЛТР аркылуу соңку кездерде НТС күчүнө кирди. Өзүңөрдү өзүңөр көкөрөткөн менен эртең бүрсүгүнө каш кайган чындык чыгат. Ошол чындыктын алдында жерди карап уят болуп турган күндөрүңөр да калыс эмес. Муну да унутпагыла. Себеп биз келдик, эми төлүктү башкарабыз деген эчен президенттер кетип, аркасында не деген ашмалтайын чыгарган, мамлекеттин, элдин, улуттун кызыкчылыгын жерге көмүп коюп кеткен фактыларын чыгарып атабыз. Силердин да бүгүнкү жасап аткан ишиңер бүгүн болбосо эртең чыгат. Бизге шайлоо керек, шайлоодо ар кандай ыкмалар менен утушубуз керек деген арам оюңарды чыр чыгарып, чырдан чатакка улантып, чатактан өрт чыгып кетишинен эскертип кетем. Токтогула. Эсиңер барды дагы бир жолу айтам. Этегиңерди жыйып, мына жасап аткан арам ишиңерди токтоткула. Баткендин чегарасыны өзүңөрдүн саясий куралыңарга айландырбагыла.
Биздин элибизге дайым тынчтык керек. Биздин жерибизге бүтүндүк керек. Ниетибиз түз, пейилибиз ак, мамлекетибиз бүтүн болсун.